Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү профессор Юрустамбек Шыгаев 1984 жылы Ленинградтагы Илья Репин атындагы сүрөт, скульптура жана архитектура институтунун графика факультетин бүтүргөн. 1988 жылдан тартып СССР Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү, Эл аралык чыгармачылык академиясынын мүчө корреспонденти, Эл аралык искусство жана маданият академиясынын академиги, Нанкин мамлекеттик университетинин Сяожуон көркөм сүрөт институтунун ардактуу профессору. Жерден көрүп турганда мен эң биринчи көргөзмөм Адис Абебада, Эфиопияда болгон 86-жылы союз учурунда. Андан кийин 2 жылдан кийин эле Конгодо, Бразавилде болду. Мен ошол жактан алып келген бул менин африкалык маска коллекцияларым. Азыркы күнгө чейин мен ушу коллекцияны чогултам. Андан тышкары мына бул жерде кумгандар турат. Бул Пакистандан, Афганистандан, Индиядан, Тажикстандан, Өзбекстандан чогулткан коллекциялар. Бул кумгандардын өзүнүн психологиясы бар, өзүнүн эстетикалык бир сулуулук жактары бар да, пластический жагынан. Ошондуктан бул кумгандар менин окуучуларыма дагы как үлгү катары натюрморттор колдонсок болот. Ошондуктан мына ушу дүйнө жүзүнөн чогулткан коллекцияларым. Бул болсо менин окуп жүргөндөгү, ошо академияда окуп жүргөндөгү учебный сүрөттөрүндө, учебный постановка деп коет, ошондой сүрөттөрүм. Ошондой эле үстү жагында ошо мен тарткан, студент кезде тарткан иштер. Азыр уже мындай тартпай калдык. Ошол кезде атайын практикадан бизди жиберчү, ошо адамдарды ар кайсы көлдү, пейзаждарды тартчубуз. Ошонун баары бул жерде чогулуп турат. Санкт-Петербургтан Ленинград шаары дейчи, ошол жактан Сүрөт академиясын, Репин атында Сүрөт академиясын бүтүп келип, мен ошо Рахат Ачыловна деген эжебиз ректор болуп турган Жемпетте. Мен ошол жакта кирип, анан биринчилерден болуп ошо биз сүрөтчү модельер деген факультетти ачканбыз. Ошол жакта Кайипова эже, Сыдыгалиев агайлар менен чогуу иштегем да, Жомарт Кадыралиевдер менен чогуу иштеп, ошол жакта көркөм сүрөт факультетинде эмгектенгем. Юрустамбек Шыгаев 1991-1992 жылдары Владимир Маяковский атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык институтунда, 2019 жылдан бери Ишен Аларабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин искусство жана дизайн институтунун көркөм сүрөт жана дизайн кафедрасында эмгектенип келет. Биздин университет, мен ойлойм, бул билимдин жогорку башаты десем жаңылбайм. Бизде баардык кесиптер бар. Ошондуктан мен биздин университет менен сыймыктанам. Ушу университетте профессор болуп иштегениме абдан кубанам. Себеби мен ошо сүрөт факультетинде өзүмдүн кесиптештерим, өзүм жактырган белгилүү сүрөтчүлөр, бедишчилер менен чогуу иштейм. Университет мен үчүн бул балдарга билим берүү болуп эсептелет. Өзгөчө мына көркөм сүрөт факультетинде биз келечекте ушу мугалим сүрөтчүлөрдү даярлайбыз. Ушу колледжде болобу, окуу жайларында болобу, жогорку окуу жайлары же кесиптик окуу жайлары болобу, ошолорго биз жогорку деңгээлдеги ушу сүрөт искусствосу боюнча, дизайн боюнча мугалимдерди даярлайбыз. Ошондуктан мен ойлойм, биздин университет азыркы күндө эң жакшы ушу тараптагы кесиптерди биздин университеттен чыгарып атышат да. Юрустамбек Шыгаев Жибек жолу искусствосы эл аралык фондунун чыгармачыл эмгеги үчүн өмүр бою таануудагы жетишкендиктери үчүн эл аралык сыйлыгынын лауреаты. 1999 жылы 9 Азия көргөзмөсүнүн, эл аралык сүрөт көргөзмөсүнүн, түрк дүйнөсүнүн сүрөтчүлөрүнүн, Өзбекстандын сүрөтчүлөр академиясынын алтын медалынын ээси. Мен окуткан окуучуларым абдан көп. Мисалы, азыр ар кайсы тармакта, колледждерде, архитектурный колледждерде көбүнчөсү азыр дизайн болуп, ар кайсы жеке менчик уюмдарды ачып алып ошол жакта иштеп атышат. Менин окуучуларым бири болуп мына Майрамкул Асаналиев деген мына Бишкектин автору, көчмөндөр оюнунун эмблемасынын автору Майрамкул Асаналиев болуп эсептелет. Ошондуктан бир топ менин белгилүү окуучуларым бар.
Мен алар менен сыймыктанам. Мына азыркы күндө алар ар кайсы кесипте иштешип өзүнүн эмгектери менен биздин университеттин даңкын көтөрүп атат.